Түшүмдү чечмелеп бериңчи устаз дейт. Түшүмдө сиз, мен жана бир таксыр үчөөбүз пайгамбарыбызга зияратка бардык. Күнбөдүн жеткенде сиздер кирип кеттиңиздер, мен болсо замзам сууну көрүп калып, дарат алып анан кирем деп калып калдым. Бирок кире албадым. Ойгонуп кеттим, анан ойлонуп калдым, сүннөткө амал кылбай жатат окшойм деп. Бул таргып бергени пайгамбарыбыздын, иншалла амал кылыңыз, сүннөткө көбүрөөк жакшыраак болот. Бул деген чындап сиз бизден жамансыз деген сөз эмес. Болгону сүннөткө дагы көбүрөөк амал кылсаңыз, дагы көбүрөөк бийигирээк макамга жетесиз деген сөз. Азыркы убакытта эң күчтүү курал бул маалымат деп ойлойм. Адамдарга бир нерсени айтсаң, көз жумуп ээрчишет. Кайдан келгенине маани беришпейт. Көбүнчө газета, телевизорлорго зыян дебесек дагы пайдасыз нерселерди элге тартуулайт. Биз мусулмандар элди туура чын маалымат менен каржылоочу пресса, телевидение жана башка ушул сыяктуу нерселерди түзсөк болбойбу? Болот, эмнеге болбойт? Исламга тууралап албетте. Жана ушундай нерселерге Кувейт, Сауд Аравия дегендер акча каржы береби дейт. Балким берсе керек. Дегеле ушул акча каржы боюнча мен эч бир бирөөгө барып каржы сураган эмесмин арабтардан. Мен өзүм миссиям бөлөк деп түшүнгөм. Акча алып келип, анан акчаны санап берип, анын жообун бериш менин ал неохота өзүнчө эч кызык эмес. Башка бирөөлөр бере берсин, алып бере берсин. Мен анын кызыгы жок мага. Мага өзүмө керек, мечит салатам, ушуга куруп бер деп айтам бирөөлөргө. Суусу болуп калышын алып бер деп айтам, бирок алып анан таратам деген сөз жок да, андайчы. Ал мен ишим эмес. Бир адам аткарылбайт да бардыгын. Бир учурда физик, математик, химик болуп кетпейсиң да, биолог болуп. Өзүң адистиң аткарышың керек. Ошон үчүн бул боюнча албетте жардам бериш керек. Пикириңиз жакшы. Бар бизде Марал ФМ бар, радиосу бар, 24 ТВ бар бизде аны Марва ТВ болуп аткан, Аян ТВ бар, мисалы Насат медиа бар, Насат Кейжи бар, Муфтият Кейжи бар, сайттар бар, Кудайга шүгүр. Ушундай. Шейх Фаузан деп досуман угуп калдым. Бул киши кайсы мазхаб, бул ким? Кайсы мазхабта? Жана аны укса болобу? Азыркы убакытта эң күчтүү алым деп досум айтты дейт. Мен бул кишиден сабак алгам, сабактарына катышкам. Шейх Фаузан мазхаб карманды милдеттеп билет. Салафи багытын эң чоң алым, факих. Эң чоң алым номер 1 деп айтчым. Ар кимдин өзүнө жараша да, мисалы үчүнчү. Бул класс атаманы бул класс атаманы бул дегендей гап да. Салафи багытын эң чоң алым деп айтсак туура болот. Бирок чоң алымдар Такый Усмани мисалы үчүн Алал Итлак чоң алымдардын бири, мисалы үчүн Али Жума деген Мисирдеги муфти чоң алымдардын бири, Саид Багдаш деген устазыбыз бар Мадинада, бул чоң алымдардын бири, Салах Абул Хаж деген урдунда турат мисалы үчүн. Ошондой. Эми этибарга жараша. Таква киши аябай. Кудай Таала таквалыгын кабыл кылсын. Биз Германияга иштегени бараттык эле сураны жамаат менен унутпай дуа кылып коюңуздар. Айтыңызчы ишке туура ниет кылуунун жолдорун дейт. Иштейм деп барбаш керек. Адал рызкыны көбүрөөк табайын, ошол менин ыйманым сактап калганга себеп болуп, бала чакамдын ыйманы сактаганга себеп болуп, башкаларга дин таратуу ниетинде кылсаң ошондо болот. Бардык иштейм деп барат, иштебеш деп кайра келет. Бирөө бир байыйын деп барган аз эле, ошон үчүн жарбайт байыбайт да. Ниет түздөп барыш керек. Ошол жерге барып, адамдарга үлгү болуп, рызкыны кенен табып, өзүмүн, үй бүлөмүн динин сактап калып, башкаларга дин жеткирүү ниетинде деген ниетти коюш керек. Касыр намазы жамаат болобу? Болот. Касыр намаз жамаат болот. Сапарда кетип аткандар чогуу эместер деле боло берет. Имам болгону мен сапардамын, мен касыр окумду айтып коюш керек, калгандар уюп кете берет. Сакалды канча өстүрөйлү дейт. Бул боюнча тайын китептер бар. Жакында сакал боюнча дагы бир макала жазганга аракет кылып атам, анткени сакал деген сөздөр көп чыгып кетти интернетте. Иншалла. Окуп анан амонбу? Мындай экен да. Мектепте окуп жүргөндө кутуруп, адашып, өзүмөн күчүлөрдү сабап, акча алып, итти кылыптырмын. Эми ошондо калган акчаларымды кантип кутулуп берем? Кимден канча алганымды билбейм. Сабаган боюнча кандай кылышым керек? Бардыгын таппайм, бардыгы ар кайсы жакта дейт. Эми жолугуп калгандарга таксыр ошондо кичине жаштык болуп кеткен экен, эми кечириш деп коюш керек ушу. Анан акчаларды колдон келиш садакаларды бере берсе, ошо менен таралып кете берет иншалла. Жолу багымдат менен шамдан кийин окуса, эгер ошол күн өлсө, тозоктон сак болот дейт. Мишкатта келет, окуганбыз. Пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай дептир: багымдат жана шам намазынан кийин Ат-Тахият сүрөтүндө 10 жолу бул дуаны окуса, Ат-Тахият отуруп деген сөз,
okusa, her bir kılgan duasına birden sop, jana anın amal kitabının 10 günü ösü öçürülöt. Jana başka akçılıklar var eken. Suro. Bul dua namazga bata kılgandan keyin okuş kerekpi? 10 jolu bul duanı okusa, könüten sıyılığı berilebice, öz-özünçe birinci 7 jolu okuanan bata kılıp, ondan keyin 10 joluk özünçe bata kılış kerekpi, deyit. Kudaydın fazlı genen, aykörlüğü genen, bir okusan da kön soğuk ete veret inşallah. Namazdan keyin kılsan bolu veret inşallah.